өзгөчө бийлегенди эч ким деле үйрөткөн эмес. Ал интернет аркылуу Атай Өмүрзаковду туурап бийлеп, өздөштүрүп баштаганын айтат. Эл аралык бий сынактарынын жеңүүчүсү Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемесинде жашайт. Анын чоң сахналарда бийлеп дүйнөнү багынсам деген кыялы бар. Ачыгын айтканда мен өзүм деле кээ бир жетишсиз нерселерим бар. Мындайча айтканда өзүм минустарым. Бирок өзүм кандай десем, өзүмө ишенсем бардыгына жетишем. Ошондуктан бардыгы деле өзүнө ишенсе жетишет деп айта алам. Секейин жазса эки буту тең түзөлөт. Булар жазышка коркот да. Ошолорду укалап, вазелинден шуа укалап жазса кадимкидей түзөлөт. Ооруп кетпей атабы? Бул 20 мүнөт укалап, массаж кылып, сөбөктөрүн жумшарткандан кийин, анан кийин кадимкидей буттарын жазат. Ушундай биздин балдар. Гүлчахра Азимбаеванын жумуш күнү тагдыры төшөккө байланган оорулуу балдардын көңүлүн көтөрүү менен башталат. Мугалимдин жумушу ар бир балага мүнөзүнө жараша мамиле жасап, ден соолугуна кам көрүүнү талап кылат. Көбүнчө мына бизге 4 жашка чейин келет, ушу 4 жашка чейин эле таштап койгондор көп да. 4 жашка чейин таштап коюшуп, кийин 10-15 жылдан кийин кайра келип алып анан издейт. Көпчүлүгү мындай оорулуу балдар өтүп кетиши мүмкүн, өтүп кеткендер болсо ушака келген экен деп кийин чоңойгондо издеп келишет да. Анан азыр бизде жакшысы көпчүлүк ата энелер эле тез кабар алып турушат. Ата энеси барлар өздөрү алып келип коюп коюшуп, 2 айда, 3 айда, келери 1 жылда болсо ата энеси барлар келип турушат. Жалал Абад шаарындагы балдардын психоневрологиялык социалдык стационардык мекемеси 1970-жылы негизделген. Бүгүнкү күндө бул жерде 5 жаштан 18 жашка чейинки 116 бала жашайт. Анын 70-и балдар, калганы кыздар. Мекемеде балдарга түзүлгөн шарт жаман эмес. Шаар бийлиги да тынымсыз көңүл буруп, муктаждыгын жоюуга көмөктөшүп келет. Өзгөчө күн, биз 1 жыл бою күткөн майрамыбыз баягы мүмкүнчүлүгү чектелген деп айтат, бирок бүгүн жакшы сөз айтты мына биздин вице-мэрибиз. Булардын мүмкүнчүлүгү чексиз чындыгында. Эгерде буларга жакшы мындай бир энелик, жакшы бир сүйүү менен, боорукерлик менен, көз караш менен карасаң, булардын мүмкүнчүлүгү чексиз. Булар өтө таланттуу, булар өтө сүйкүмдүү, жаракер балдар. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнүнө карата шаар бийлиги аталган мекеменин жетекчилигине акча каражатын тапшырды. Андан тышкары мындагы балдарга концерттик программа тартууланды. Чын ден соолук жана жергиликтүү бийликтин атынан силерге терең ыраазычылык билдирип кетебиз. Ар дайым аман болуңуздар, дагы бир жолу майрамыңыздар менен. Аны менен бирге шаардагы мекеме ишканалар, студенттер тарабынан акчалай белектер, зарыл болгон буюмдар жана шириндиктер тапшырылды. Ошондой эле Жалал Абад шаарындагы көзү азиз дүлөйлөр коомуна да шаардык мэрия тарабынан акчалай жардам көрсөтүлүп, мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар үчүн атайын сый тамак уюштурулду. Бизге мекеме ишканалар шу 3 декабрда ар жылы салымын кошуп келет. Ошолорго чоң ыраазычылык билдирем. Андан тышкары бизде Жалал Абад областы боюнча спартакиада деле өтүп келет. Өзүңөр билсеңер керек. Мэрия жактан бизге спорт комитет жакшы жардамдарын берет. Ар дайым биз 1-орунду алып келебиз Жалал Абад областы боюнча. Биздин азыр коомубузда 181 адам мүчө катталган. Мына ушунун ичинен 28 адам азыр эмгитенип атат. Биздин эми колубуздан келген жумуш бизде мына көзү азиздерибиз жалаң ушу төшөктөрү тигет. Ал эми уу жагы боюнча майыптарыбыз жалаң швейный машинкалар тигет. Андан сырткары биз азыр мебельный сектор ачканбыз. Анда уу жагы боюнча майыптар иштеп атат. Бул күнгө карата шаар бюджетинен 634 мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 500 сомдон акчалай көмөк көрсөтүлдү. Бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында жалпы 3604 ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар болсо, алардын 400дөн ашууну 18 жашка чейинкилер.
Элиза Жолтоева, Аскар Маматсаков, Жалал Абад шаары.